салам достор, силер менен Мирлан. Америкада бензинди кантип коябыз. Силерге бир аз көрсөтө кетейин. Калай эсеп? Так, мындай кылабыз. Бул жерде мисалы регуляр деп коет 87. Ушуну коябыз. Бирок бул жерден биз азыр кичине ыңгайсыздык. Бишкектегиден айырмасы бул жерде 92-95 деген сыяктуу, бул жерде галлон 87 менен 89-93. Обычно мен ошо регулярда коям. Бул жерде басын эсептеп келсек, мен силерге көрүнүп атабы. Мына тигинеки 359 деп чоң кылып жазып коет. Бул 359 деген бул баасы эмес, бул деген car wash, бул мойканын баасы да. Алыстан көрүп алып баары кирет. На самом деле ылдый жагында регуляр 379 деп турат да. Ошондой мына баасы. Ошон үчүн көрүп алсаңар болот. Баасы 379. $3 79 цент. $4 2 47. Бул 89-93. Ошол себептен биз азыр салабыз, карточканы салабыз. Достор, в общем, бuyakta карточка менен иштебей калыптыр. Обычно негизи Wi-Fi болот. Ошол жерден тийгизип, же болбосо жанагы жер карточканы салганда иштейт да. Өзүңөр көрүп тургандай эле мына. Питникке чыкканга. Так, номерин жаккан калып турганда номер 5. Мен заправкаларды көрүп алсаңар, заправканын ичи. Очередтин ягынан келип алып турбуз да. Number 5, 20. 20 on 5? Yeah. Hold on. Shit. Hold on. 20. Yeah, 20. Number 5. Actually, I give you the $100. Why? You will check my credit working very slow. You will take this initial. Okay, sure. It's not going to. You need receipt? Yep. Thank you, sir. Кээ бир жерлерден карта ушинтип кечке загрузка болуп калат да. Туугандар, заправка. BP'ден куябыз. Бирок Shell'ден деле куябыз. Бул жерде айырма мобил, кайсы любой жерден куя берем. Айырмасы жок. Эң негизгиси силерге бир нерсени көрсөтүп кетейин, туугандар. Бул жерде мындай бирди алып атпайсызбы? Мисалы 87-ни басып коюп, регуляр куябыз да. Кетти заправка. Обычно мындай да, ушул жерде турат, анан кээ бир заправкаларда ушул жеринде дагы турат. Эки шланг болот. Анан кээ бир туугандар балким жаңы келгендер болсо, ушул нерсеге көп көңүл бургула, бензин ордуна анан дистопливо коюп алып дейби беле. Себеби дегенде именно оң жагында болот бензиндики. Аны эми баарыңар эле билсеңер керек, просто кээ бирөөнү айтып коеюн деп атам да. Ошол достор, биз заправка кылдык. Обязательно чек алып жүрүш керек. Билбейм неге, бирок чектин баары меники өзүмө сакташ үчүн, өзүмө тастыкташ үчүн обязательно чек алам. Силер дагы чек алганды унутпагыла. Чек аласыңарбы, албайсыңарбы? Комментарийге жазгыла.